күнү бүргөгө жаткан коронавирус оорусунун алдын алуу, бөгөт коюу, ал менен күрөшүүдө жасаган сиздердин эмгегиңиздер зор. Себеби жарандар арасында профилактикалык маалымдоо иш-чаранын негизги булактар бул сиздерсиздер. Ушул убакыттан бери сиздер менен тыгыз байланышта эмгектенип, сиздердин СМИ каналдарыңыздар аркылуу жарандарга бул оору аркылуу оорудан сактануу иретинде санитардык нормаларды, өзгөчө абал учурдагы бир топ чектөөлөр жана тартипти жарандарга сиздер аркылуу жеткирип аттык. Ошон үчүн сиздерге ыраазычылык билдирүү иретинде коменданттын орун басарлыгы жана комендатуранын астындагы түзүлгөн бирге жеңебиз кайрымдуулук фондунун жетекчилери келиптир. Ушул иш-чарабыздын негизги максаты биз ошо өзүбүздүн СМИ өкүлдөрүнө болгон ыраазычылыгыбызды билдирүү иретинде ыйык ороз айынын астында бир ифтарлык иретинде сиздерге ифтардуулуктарды тартуулайт дегенбиз. Ошон үчүн уруксат берсеңиздер, ушул бирге жеңебиз штабынын астындагы түзүлгөн коомдун жетекчисине Нематулла Эжекебизге сөз берип койсом. Кудай кааласа, Рамазан айында көптөгөн ийгиликтерге жетиштик, жакшы учурлар болду. Кудай кааласа, мына ошол нерселерди жогоруда мына жеңиш комендантыбыз айткандай, бул бирге жеңебиз штабынын негизги максатына баардыгыбыз чогуу иш алып бардык. Рамазан айында ушунчалык берешен жоомарттык касиетке пайгамбарыбыз эгедер болот эле. Канчалаган жоомарт элдерибиз бар экенине сиздер күбө болдуңуздар. Аны чагылдырып, элдин калың катмарына алып чыктыңыздар. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Мамлекетибиз тынч, эли журтубуз аман болсун. Ошондой эле бүгүн дагы ушул майрам үстүндө үйүңүздөрдө сиздердин дагы бала чака менен майрам болсун. Жакшы бир маанайлар болсун. Бүгүн чогуу ата-эне бала чакалар менен отуруп, мына ушул биздин комендант жана бирге жеңебиз штабынын алдындагы сиздерге тартуулаган ифтарлык менен бүгүн чогуу бала чака менен ифтар кылып койсоңуздар деген биздин суранычыбыз бар. Дайыма үйүңүздөрдөн кетпестей элек болсун, ишиңиздерде ийгилик, үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бизде 47 күн өзгөчө абалда иштеген болсок, ошонун 35 күнү биз брифингден чыгып аттык да. Ошол брифингди уюштуруп, бизге түз алып барып сөйлөп берип аткан Байгазы мырзага. Бизде каналга. Рахмат. Бар биздин аябай күчтерибизди чагылдырып, жеринде маалыматты жеткирип аткан ЛТР телекомпаниясына жеткирүүгө сөз айтып билдирип
Thank you.